22-жылдын октябрында биз Кыргызстандын жаңы тарыхындагы саясатчылардын жана жарандык активисттердин эң массалык камакка алынышына күбө болдук. Бул Кемпир-Абад суу сактагычын Өзбекстанга өткөрүүгө каршы чыккандардын оозун ушундай жол менен жабууну чечкен бийликтин айласыздан барган кадамы болду. Бул Кыргызстандагы саясий репрессиянын түпкү себептери жөнүндө сөз кылууга негиз болду. Анткени алар ар бир президенттин тушунда болуп кайталана берет. СССР тарагандан кийин Борбор Азияда жаңыдан түзүлгөн өлкөлөрдүн президенттери болуп эски партократтар чыга келди. Элимдин чөйрөсүнөн өлкө башына келген Кыргызстан өзгөчөлөндү. Акаевдин бийлигинин 90-жылдарынын биринчи жарымы Кыргызстан өнүгүүнүн демократиялык жолун тандап алганын далилдеди. Өлкө аймактагы демократиянын аралы деп таанылды. Конституцияны бузуу менен Акаев 3-чү жолу шайлоого катышуу чечимине келгенде саясий репрессиялар башталды. Жабыркагандардын арасында Акаевдин кечээки саналашы жана шайлоодогу ыктымал атандашы Феликс Кулов болду. Да, они прилепили мне то, что, значит, я, будучи министром национальной безопасности, купил с помощью спонсоров на $10 000 технику в Москве, да, ее привез сюда. Через год, как я ушел, эту техники часть пропала и сказали, что я в этом виноват. Ну как это я могу быть виноват, кому эта техника нужна? В общем, вот это мне, значит, написали. Ну и потом уже не знали, как меня дальше добить, приписали мне еще самолет. И вот приписали самолет, что якобы самолеты продал, вертолеты. Но я сижу в тюрьме, и вот что интересно, да, уже читаю в Википедии написано следующее. В 2003 году наше правительство по регистрации Организации Объединенных Наций продало 4 МиГ-21 УМ. УМ – это учебная модификация. В Румынии. В 2003 году. Я уже 3 года как сидел. Но написали на меня, как я могу оправдаться? То есть вот такие вот гадости, да, пытались меня уничтожить. Ну и, кстати, я должен прямо признать, Оскар Акаевич, он жалел, что меня посадил. Он об этом прямо сказал Валерию Дилю. Когда они были в Германии, Оскар Акаевич, Диль мне рассказывал, он немножко выпил, потом говорит, зря я Кулова посадил. Ну что делать? Вы рассказывали казусный случай, что, будучи, вы когда уже были премьер-министром при Бакееве, к вам пришло письмо от ООН, где приписывалось, что вы, как государство, возместили ущерб гражданину Кулову. Да, мне адвокат заходит и говорит, вот такое есть, значит, отношение. И он в этом письме говорит о том, что признает меня, что я невиновен, и что я могу обратиться к государству и требовать компенсации за то, что вот такая ситуация со мной произошла. И я посмотрел, в эмоциях ударил об стол, говорю, ну почему? Вот сейчас, когда я стал премьер-министром, но хотя бы на 2-3 месяца раньше я бы мог с этого государства хоть что-то компенсировать себе. Ну, пошутил. Ну и на самом деле я не могу себе предъявить такие претензии. Саясий куугунтук журналисттерге карата да жүрдү. Республика гезити интернет жок кезде чындык маалыматты алуунун негизги булактарынын бири болуп калды. Бул албетте бийликке жага берген эмес. Акаев первым подал на меня в суд. Это было в 1995 году. Тогда мне, кстати, и подал в суд, и за клевету, и тогда это было уголовное, значит, тоже статья Уголовного кодекса, и у меня было лишение свободы на 1,5 года, условно. Тогда я ходила, как-то осталось незамеченным, потому что всех как-то еще, такое на волне эйфории, там, скажем, непонимание, что такое свобода слова, и что, может быть, действительно я клеветала, что-то написала нехорошее про президента, от которых у основной части населения еще есть какие-то ожидания. А я молодая, вот такие молодые журналисты, вот что-то такое новое, что они к чему еще не привыкли, не понимали. И так это прошло незамеченным, но я 1,5 года ходила, я не была невыездная, и 1,5 года ходила каждую неделю в РОВД, отмечалась, что я есть, вот она я. И у меня был запрет на профессию, тоже на 1,5 года.
Но как главный редактор, поскольку как администратор, я оставалась администратором, я только не могла печатать свои статьи, допустим, авторские статьи. Но это осталось как-то незамеченным. Второй раз, вот уже как раз Сарыгулов, он уже когда они поняли, что Оскару Акаевичу как президенту нехорошо, потому что реакция была не очень хорошая со стороны мирового международных организаций. Вот, уже начались так поглядывать на него косо, что он отходит от демократических процессов, вот, и от обещаний и так далее. Вот, и он понял, что это непопулярно, это нехорошо, и, в общем, Сарыгулов, да, тогда у нас была публикация, причем публикация была не моя, это была публикация авторская, это в 97 году был. Вернее, даже не арест, а уже решение о том, что меня лишили свободы на 1,5 года. И я помню, как они меня сопровождали здесь, меня привезли, доставили, вернее, в суд и привезли здесь. Вот я шла здесь в зал заседаний. В общем, меня приговорили к суду, и отсюда как раз вот этот ЗАГ увозил меня в СИЗО города Бишкека. Замира Сыдыкова менен 1-май сотунун мурдагы имараттын жанында жолуктук. Ал азыр республика сайтынын иштешин талап кылып жаткан учуру. Насчет вот этого здания, что с ним надо сделать? С чем связано столько воспоминаний? Я сейчас зашла к ребятам, они бедные сидят, там судебные исполнители, и сидят, конечно, в жутких совершенно условиях. Я говорю, слушайте, и оно такое вот, оно же одно из, наверное, вот по идее, оно, наверное, одно из таких исторических зданий. Да, и наверняка его можно включить в список исторических памятников и оставить прямо вот в таком виде. Вот даже мне цвет нравится, вот этот вот какой он был, такой тревожно красновато-багровый, да? 30-х годов. Да, таких 30-х годов. И здесь разместить музей. Музей политических каких-то там, не знаю, узников или там, как-то, в общем, его можно назвать. Отдел республики ваш будет один. Да, и знаете, здесь очень много, я думаю, что можно было бы собрать архивных документов и здесь все это разместить, чтобы это было тоже как это свидетельством. Репрессиялар бийлик үчүн тескери натыйжа берди. 2005-жыл Жоо Казын революция менен аяктады. Бирок бийликтин табити өзгөргөн жок. Кулов менен Бакиевдин тандеми бузулушу экөө шайлоого чогуу барган, кийин экөө кол койгон протоколдордун баарында айткан, биз бир нече жыл чогуу иштейбиз, ошентип шайлоого барып деп, анан кийин 2005-жылы иштешкен. Кийин бул тандем бузулуп калгандан кийин биз ошо бириккен фронт түзүп, митингге чыгып, Бишкектин чагы ортосунда көп күн митинг кылганбыз. Биздин требованияларыбыздын бири бул жаңы шайлоо болуш керек. Ачык, демократия, жаңы шайлоо. Анан бир күн эле жөндөн эле туруп эле бизди разгон кылды. Гранаталар менен, шумовой гранаталар менен, газдар менен элди таркаттырып, анан мен анда начальник штаб болчу бириккен фронттун. Анан кийин Айтикеев, Адилетти, Өмүрбек Абдрахман үчөөбүздү ГКМБга 2 айга санкция алып камап коюшкан. И күнөөнү койгону ошо жана башаламандыкка алып келген, мамлекеттик бийликти кулатуу, мамлекет түзүмдү өзгөртүү деген чоң беремелерди коюп, бизди айыптоого алып келишкен. Эми Бирликтүү фронттун түзүүчүлөрү, катышуучулары көп болгондо, ошолордун ичинде эмне үчүн тандалма ушул 3 өңөрдү гана абакка алды да? Мени генералитеттен абакка алды, потому что мен начальник штаб деп, ошо генералдар корксун деп. Жаштардан Адилетти камашты, Айтикеевди жаштарга үлгү болсун деп. И улуу муундан Абдрахмановду камашты, бул аларга да сабак болсун деп камашты. Бирок
Bunun бардығы саясатта экенин, саясий иш экенин бардығы билип турду. Bunun арты жаман болорун Кыргызстанда көп нерсе көрсөтөт. Биздин тарых деле. Ошо бизди камагандар кимдер эле, ошо өздөрү кийин түрмөгө бардык отуруп калып, көп жыл түрмөдө отурушту. Кыргызстанда эмне үчүн ушунун бардык кайталанып атат? Анткени бийликке келгенден кийин эле бардыгы органдарды, улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, прокуратураны, анан налоговый инспекцияны, мурунку финполицияны бардыгын өзүнө бийликке иштетет. Иштетип, буларды бир нукка түшүрүп коет да, булар мурунку президенттерин кайталайт. А себеп эмнеде? Потому что реформа кылбайт. Дүйнө жүзүндө органдар, финансовый эмелер органдар и правоохранительный органдардын бардыгы саясатка киришпейт. Они вне политики. Вот ошондой реформа кылыш керек болчу. И өздөрү дагы ошодон алыс болуш керек эле. Потому что закон бумерангды эч ким отменять эткени эмес. Эртең бүрсү күнү мына Атамбаев кайдан ойлоду эле, что президенттиктен кеткенде түрмөгө отуруп калам деп. Ошондой реформа кылса, сот реформасын кылыш керек. И деполитизация органов кылыш керек. Бул самое главное. Анан кийин бул жерде бир нерсе бар. Бардыгы эле ишене берет да органдарга. Мына Акаев ишенген органдарга, кийин Бакиев ишенди органдарга, Атамбаев ишенген органдарга, Сооронбай Жээнбеков ишенди органдарга. Бирок органдар эч качан президентти сактаган эмес, и сактабайт Кыргызстанда. 10-жылдын 7-апрелинде Бишкектин башкы аянтында өлкөнүн 10 чакты жигити эркиндик үчүн өз жанын берди. Кечеки оппозициячылар бийликке келип 17-жылдагы Орус революциясы сыяктуу өздөрүн убактылуу өкмөт деп атап алышты. Мамлекеттин башчысы болуп Борбор Азияда биринчи айым дипломат Роза Отунбаева шайланды. Эки айдан кийин өлкөнүн түштүгүндө улуттар аралык кагылышуу чыкты. Ар кандай маалыматтар боюнча анда 1000ге чейин адам каза болгон. Жыйынтыгында кармалгандардын арасында Азимжан Аскаров эле. Бул анын укук коргоо ишмердүүлүгү үчүн өч алуу максатында жасалган деп эсептешкендер да бар. Мынакей 49 сот өттү. Базар коргондон баштап ошо адвокаттар Нурбек Тактакунов жана аябай сабалып, муну менен кошо сабалып, и даже айттыртпай койгонда ошо кармалгандачы укук коргоочуларды жиберген Розисакана, бирок аларга бул айта алган эмес. Мен кыйноодо калдым деп, бирок бүт көгала болгон. Сотко алып келгенде да баса албай көгала болгон. Бүт мыйзамсыздык нерселердин баары тең Аскаровдун башынан өттү жана өбөлөсүнөн. Ошон үчүн 14 жыл болду. Бүгүн да биз иштеп атабыз. Анткени Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңеши чыгарган корутумун бүгүнкү күндө Кыргызстанда иштеткенге аракет кылабыз. Анткени компенсация бериш керек жана каза болгонун аныктап, анткени пандемия убагында биз сурансак дагы доктор бербей койгон да. Ошо өзүнүн ички докторун алып барып, анан бул биз айтабыз, бул өзү өлгөн жок, муну жардам беришти өлгөнгө депчи. Анткени бүт кагаздарыбыз бар, колдо бар. Отунбаев өз калоосу менен кызматтан кетти. Бул бизде сейрек кездешүүчү көрүнүш. Атамбаев жаңы президент болуп шайланды. Бир канча убакыт өткөндөн кийин репрессия жаңы күчкө ээ болду. Өлкөдө ар кандай саясий кыймылдар, уюмдар пайда болуп, алар жаңы президенттен шайлоо убагындагы убадаларын аткарууну талап кыла башташты. Энергетика боюнча, ошол тариф боюнча, ошол энергетикада коррупция боюнча, ошол эле Атамбаев балдары менен ошонун тегеректегилери арзан сатып, сууну көлөмүн түшүрүп, кайра кымбат сатып алып, анын баарын элдин мойнуна илип, ошол туура эмес. Кошуна мамлекеттер болсо, ошол кошуна мамлекеттердин жетекчилери менен урушуп, өзүнүн амбициясын өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгынан жогору коюп,
Ал болсо терс таасир болду биздин жарандарга, биздин өлкөгө. Чек аралар жабылып атты, товар өтпөй атты. Мына былтыр июнда биз баарыбыздан акталып, анан реабилитацияда болдук. Мамлекет да бизге каршы болуп калды, өлкө да. Конечно, албетте үй бүлө кыйналат экен, эми убакыт да өтөт. Бирок аякта да жашоо бар. Аяктан дагы жакшы нерселерге да үйрөнүп келсең болот. Орусча айтканда түрмөдө айтышат, тюрьма кого-то лечит, а кого-то калечит дейт. Ошон үчүн ар ким өзүнүн ошол жактан бир жакшылыкка же жаманчылыкка кайра үйрөнүп. Ошол Атамбаевдин саясий буйругун аткаргандар кимдер? Бир гана УКМК эмес да, башка дагы. Эми бул жерде болсо мамлекеттик структуралар, мамлекеттик машина деп коет, баардыгы иштешти. Мына УКМК, КТР, ЛТР, эми баягы аны маалыматты болсо УКМК берсе, УКМК дегенде сот, прокуратура бүт баары тең эчтеке кыла албайт. Колдорун көтөрүп беришет экен. Мына мен өзүм көзүм менен көрдүм, сотто кандай болуп атты. УКМК кандай десе ошондой болот экен да. Ошон үчүн ушул УКМКны жана башка укук коргоо органдарын реформа жасаш керек да. Системаны өзгөртпөсө эч кандай эмелер болбойт, мындай өзгөрүүлөр болбойт. Атамбаев конституцияны бузуп жаңы шайлоого катышкан жок. Анын ордуна ал өзүнүн саясатын уланта турган мураскерди тандап алган. Бирок Сооронбай Жээнбеков президент болуп шайлангандан кийин өзүнүн пландары бар болчу. Мурдагы эки достун тирешүүсү Атамбаевдин резиденциясын басып алуу менен аяктады. Жыйынтыгында каза болгондор да, зынданга түшкөндөр да болду. Биздин саясатыбызда кээ бир саясатчылар, кээ бир жарандык коом, журналисттер бар. Принцип менен, баалуулук менен ушул мамлекетибизде маанилүү демократиялык өзгөрүүлөрдү камсыз кылалы деп күрөшүп келаткан саясатчылар бар. Мен ойлойм, мен өзүм үчүн болсо дагы сыймыктануу менен айта алам, ошондой саясатчылардын биримин деп айтсам мен оюмча жаңылышпайм. 18 жыл мынакей оппозицияда келатам. Эки жолу эки авторитардык режимдин убагында түрмөдө отурушка туура келди. Ушунчалык көп сот процесстери, куугунтуктар жакындарыма, бир туугандарыма, жардамчыларыма, туугандарыма куугунтук болгонго карабастан ушул Кыргызстанда маанилүү системалуу өзгөрүүлөрдү жасайлы, эркиндиктерди камсыз кылалы, демократиялык мамлекет куралы деп күрөшкөнгө аракет кылып келатам. Мен ойлойм, принципи, баалуулугу, чоң максаты бар гана адамдар, саясатчылар Кыргызстанда басымга, куугунтукка туруштук бере алат. Биз оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков менен ал 3-чү жолу камалганга чейин маектешкен элек. Азыркы президент эле Кыргызстандагы эң ушул эркиндикке, демократияга чоң соккурган президенттердин бири болуп эсептелет. Мурдагылардан дагы өттү деп айтсак болот. Анткени эркиндик, адам укугу, демократия мурдагы президенттерге салыштырганда азыр абалы мурдагыдан бир топ оор деп бардык эл аралык уюмдар, мамлекеттин ичиндеги укук коргоочулар азыр айтып башташты. Биз азыркы президенттин дагы жөн гана сөз жүзүндө айтып атканын так билишибиз керек. Ал бир өзүнүн коомдун алдындагы бийлигин акташ үчүн, бийлигин кармаш үчүн гана демократия жөнүндө сөз кылып атат. Ал эми иш жүзүндө демократияга, эркиндикке эч кандай салым кошкон жок. Тетирисинче куугунтукту күчөттү, басымды күчөттү, түрмөгө жаштарды, жарандык коомду, саясатчыларды камоону мурдагыларга караганда бир топ көбөйттү деп айтсак жаңылышпайт. Кыргызстан дагы деле сөз эркиндиги бар, жана жарандык активдүүлүк, жана саясий ишмердүүлүк менен маектенүү мүмкүнчүлүгү бар мамлекет катары башка Борбор Азия өлкөлөрүнөн кескин айырмаланып турат. Бийлик ар дайым бул мүмкүнчүлүктөрдү басууга аракет жасап, ар дайым жеңилүүгө дуушар болууда. Бул Кыргызстандын эркиндикти сүйгөн элдин мүнөзү менен түшүндүрсө болот.